Арбаңыздар достор. Бүгін мен сіздерге айдоочулук куәлүктү кезексиз справка 083 кереги жок эле, ошондой эле онлайн туруп эле 1 тиын төлөбөй кантип алмаштырган боюнча айтып берем. Кийинки рилстерден көрөсүңөр. Бирок могул жердечи вообще эле машина токтотконго жер жокко. Себеп дегенде, себептердин бир эмеси могул жер мындай экен, парковкаларда эле бүт эле мындай китайский чангандар экен. Коюп коюшкан бул жерде күнү түндө жүрө беришет. Ушул кантип болсун эми бул жер алардын автобазар эмес да, базар эмес да, авторынок эмес. Мактарды карасаңар. Могул жерде жок дегенде эле кеминде бир 10-15 машина турат мындай тизилип. Ол жакта. Өйдө жакта да ошондой экен. Кытай автоунааларда бүт элечи. Парковкасынын проблемасы бар экен. Жарандар, бирөө суранып, талап алып бербесе, алып бербеңиңер. Айдын кишиге киреле, талап берилет. Хорошо? Жакшылык. Кезекте турсак Канбек Туманбаев бүт жерден да кирип келди текшерүүлөр менен. Анан бул жактан да мен 1-2 суроо бергенге үлгүрүп калдым. Аны азыр видеонун аягында көрөсүңөр. Hiç başım zor oldu. Кандай пакет bir сунуш айткан болсоңуз. Дичине қалды, шуға жетіп отырмыз, аз қалды. Жылмайға чек болса. Европаға да жарайды да? Кандай пакет? Праваны мен алдым, аябай сонун ыңгайлуу кылып койсоңор, эч жерге келбей кезек жок, справка жок эле, бессрочный деп мен üzerinde кылып койдум, ал келип 5 мүнөт алдында буга ыраазычылык билдирем. Бирок могул жерде Аю Грантынын астында, парковкалардын астында бүт жанагы номери жок чанган Кытай машиналар толтура экен, күнү түнү турат. Ошолорду көтөрүп берсеңиз. Жооп берип коеюн. Жооп берип коеюн. Бул помещение бүгүнкү күндө биз арендада турабыз. Мына уна бизге өткөндө иш башкармага өткөндө эле бир аз эле болду да. Бул аренда. Анан ошол сиз айтканымда бир ай мурун мен козгодум. Бул бизге карабайт. Бул территория бардыгы муниципальный мэрияныкы. То есть кимдин машинасы мен деле билбейт. Чынын айтканда, эми ошон үчүн кичине чыдап турсаңыздар, азыр биз баягыда канча бир жаңы жылдын астынан баштадык да. Ноябрда уранын өзүнүн 10 гектар жерге автодрондор менен. Автодрондор кандай болот? Анарбакта. Автодрондор мына өзүнүн биринчи жолу мамлекет ушул өзүнүн зданиясын салып атат. Бүт шарттар менен мындай болуп турбайсыңар. Азыр бүт астровка кылгандан кийин электронный болуп жеңил болуп калат. Ошол жерге автодрондор салып атабыз. Гололед, тоого чыгып мурун биз спутуда окуганбыз да. Анда зил менен алып чыгып туруп, өйдөгө чыкканда токтотуп коет эле дагы скорость менен. Айдап чык дейт эле да. Азыр андай нерсе жок. Ошогон баардык 4 мезгилде өтө турган бүт шарттарды түзүп атабыз да. Азыр буюрса июль деп атабыз, июльда ал жерди ачабыз, биз бул жактан кетип калабыз. Андай эмесе бул жакта эме кылып койсо болбойбу? Мэрияныкы болсо, муниципалдык жер болсо, почасовой парковка кылса болбойбу? Айттым. Эми аны ушу мэрияга суроо бериш керек да. Бизге карабайт. Эмне машинасы экенин дагы билбейм. Мына ушул убакка чейин мына ушул арендада турат экен. Андан кийин билесиздер, жана машинаны оформление кылган айдын ичинде ал дагы арендада. Өзүнүн зданиясы жок. Ошон үчүн мына өзүнүн толук кандуу бүт заманбап шарттары менен мына ушул здание бир ашып кетсе 4-5 ай калды. Азыр курулуп атат, ошонун ичинде бүтөт. Болду ошол жакта бүт шарттар менен. Мындай болбойт да. Келген жарандагы спокойно отуруп, силерге бүт шарттарды түзүп беребиз. Рахмат, 30 жыл болбогон да. Конечно. Акырына чейин сабыр кылып турсак. Жок болсо болду негизи. Түндүк негизи ушуну реформа деп айтсак болот негизи. Район алыс болду. Достор, мына буюрса айдоочулук куәлүктү алмаштырдым. Бул эң эле оңой, ыңгайлуу болуп тур. Түндүк тиркемесине чоң рахмат, ыраазычылык. Мынакей буюрса алдым. Буга эмне мен эч жака чыкпай эле үйдөн эле түндүк тиркемеси аркылуу кирип, замена водительского удостоверения деп жазап, ал жерден сүрөткө түшүрүп койдум. Болду. 5-10 күн өттү. Өткөндөн кийин эле уже даяр болду деди. Мен бардым, барып туруп, кезекте бир 10-15 мүнөт турдум. Алдым, кеттим. Бул аябай ыңгайлуу болуп тур. Анан жанагы айдоочулук куәлүктөрү боюнча дагы бир ой жаралды мендечи. Бизде негизи мо Садыр Жапаров президент болгондон бери айдоочулук куәлүккө аябай мындай өзү көзөмөлгө алып, негизи эле мындай жана сатуу же акчага бүтүрүү деген 90-80% эле жок болуп калган да. Ошол себептен автошколалар, автомектептер, жеке менчик автомектептер окута берсе эле болот. Ошондой эле көзөмөл мененчи. Ал эми шаарда жүргөндө көрүп атпайсыздарбы? 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мурун алган айдоочулар кандай айдашат? Менимче ошолордун жол эрежесин бузганы көп болсо, ошолорду негизи пересдачага жөнөтүп, анан болбосо оңойлоп ошолорду окуш керек да негизи. Силер кандай ойлойсуңар?